ушундай кулундарга менен жарышка түшкөн кунам мен болом. Ассаламу алейкум, намыска бек, нарындык туугандар. Тергеп айтсам, темирдей бекем темир толуктар. Биз бул жерге, бул элге кара койдун козусун сурап келген жокпуз. Калың элдин добушун сурап келдик. Карызга сурап келдик. Биз ушинтип үгүт менен жүрөбүз. Биз ушинтип үмүт менен жүрөбүз. Бирде күйүт менен жүрөбүз, бирде айла жок күлүп жүрөбүз. Бирок биз 6 област айланып бүгүн мына Теңиртоого 7 област силерге келдик. Кеп эртеңки шайлоочунун барганда эмес. Кеп эртеңки шайлоочунун добуш салганда эмес. Кеп Кыргызстан деген мамлекеттин ата мекендин аман калганда. Туугандар. Кече бийликтин партиясынын биринчи башчысы каратып туруп орус депутаттар менен отуруп айтты. Биз эгемендиктен баш тартышыбыз керек, биз артка кайтышыбыз керек деген сөздү айтты. Мына Кыргыздын элин саткан, жерин саткан, кенин саткан, тилин саткандар эми эгемен элдин эркиндиги сатып башташты. Анан биз ушинтип ошолорго добуш беришибиз керек беле? Ошолорго чуркашыбыз керек беле? Тилин чаңгандар, тилин чаңгандар, эми эгемендикти чанып баштабадыбы? Ата бабалардын каны менен келген эгемендикти баасын чыгарып салышпадыбы? Бардыгын басып алышты. Байлар пара берет, байкуштар бара берет деп биз шемиреңдеп жетип келдик. Капчыгыбыз бош экен. Каражатыбыз жок экен, ушинтип келе бердик. Бирок күйүт менен келдик. Биз келгенче эле 20 миңге жакын нарындыктардын паспорту байлар алып кетти деп угуп келдик. Кантип ушу паспорттуңарды берип койдуңар, нарындык туугандар? Кече ат башында жерин сурап келген кытайлыктарды кууп чыккан ат башылыктар. Ошондо кырсыкты неге кууп чыкпадыңар? Кече кенин жерин сактап калган солтон сарылыктар. Бүгүн эмнеге намысыңарды сактап кала албадыңар? Жетип тооду бербей келбеген, желкелесе дагы, жетелесе дагы бербеген нарындыктар намыска бекем. Эмне үчүн паспортуңарды, добушуңарды берип жибердиңер? Эмне үчүн аларга белекке бердиңер? Бизге керекке бербейт белеңер? Келечекке бербейт белеңер? Кесепетке бербей. Качан биз оңолобуз? Качан кыргыз ушул байлардан кутулабыз? Качан ушу көпөстөр бийлик жүрүш керек? Бүгүн көпөстөр Кыргыздын бийлигин басып алды, Кыргыздын өкмөтүн басып алды, Кыргыздын армиясын, милициясын, прокуратурасын бардыгын мурддан жетелеп алды. Эми элинин эртекисин акча менен сатып алды. Туугандар, биз оңбой калабыз. Же көпөстөрдүн же көчөттөрдүн шайлоосу турат алдыбызда. Кандай кылабыз? Кайгырып 6 област айланып чыктык. Кайырчылап, добуш сурап чыктык, долууланып. Бирок бир да жерде бизди көңүлүбүздү калтырган жок. Батасын беришти. Биз үчүн ар бир адамдын добушу ата мекен кымбат. Добуштун саткан бул конушу саткан менен барабар. Конушу саткан бул жерин саткан, эли саткан, элинин кенин саткан, элинин эртеңкисин саткан. Мына ошол коркунуч келатат. Ата мекен партиясы эмес, ата журт Кыргыз мамлекети коркунучта калды. Байлар бардыгын басып алды. Бийликти мурдуна жетелеп алды. Эми өз элинин тандоо укугун тартып алды. Мындай зулумкор бийлик Кокон хандыгында да болгон эмес. Мындай эки жүздүүлүк Кыргыздын тарыхында болгон эмес. Өз элин пул кайлаткан, өз элин кул кайлаткан, эсирген, элирген, семирген бийлик элинен бирди көрөт. Ойноп атат, ушинтип эле эртең шайлайып, ушинтип эле жайлайбыз деп. Жок. Беларусь биякта эле калат. Беларустарды булбаш дейт, кыргыздарды бейбаш дейт. Көпкөнүн көрсөтөбүз. Ар бир кыргыздын добуш үчүн күрөшөбүз. Ар бир кыргыздын конуш үчүн күрөшөбүз. Ар бир кыргыздын таш үчүн күрөшөбүз.
Mına жаштар, asıl жаштар дейт. Же жаштарды, же картбаштарды тандашыңар керек. Мал базарда турасыңар. Малды тандаганда тишин карайсыңар. Карагыла тишин. Ишин карагыла. Анан алардын артында келип аткан бийликчил партиялардын тишин карагыла. Протест жок. Түшүп калган. Сүрөттөрүн карагыла. Балаңар коркот, чочуйт. Оол ошолор келатат. Кыргызга коркунуч келатат. Кыргызга кырсык келатат. Чындык менен байлык күрөшүп атат. Чындык байкуш чыркырап ыйылып атат. Арачалаган адам болбой атат. Каражат менен намыс көрөшүп атат. Байкуш намыс тейленип атат. Өлкөнү ойлогондор менен бөлкөнү ойлогондор сойлоп жүрөт. Дүжүр чалдар жок эле, азыр дүжүр балдар коюп кетти. Эки кол чөнтөккө салып, байларга кошомат кылып жүрөт. Аталары кызмат кылып жүрөт. Абийирстер өз элинин чыккынчылары үшүнтүп, кырсыкты аралап жүрөт, кыргызды аралап жүрөт. Биз ошолорго каршыбыз. Биз ойго түшүш үчүн келген жокпуз. Биз силерди ойлонтуш үчүн келдик. Тандоо алдыңарда турат. Силер кандай тандайсыңар? Эртеңки жашообуз ошого жараша болот. Заманан бөрү болду деди. Биз бөлтүрүктө боло албадык. Заманан түлкү болсо түлкү болду. Биз бачыкы да боло албай атабыз. Капчык менен бардыгыбыз кылды. Куугунтук күч алды. Мына сура балдары суракка чакырды. Карагулжада биздин балдардын арматура менен башын жарды. Айып салды. Бардыгын чакыртып сурак алатат. Куугунтук күч алды. Бул бизге болгон куугунтук эмес. Атамекен партиясына эмес. Атамекенди келечеги болгон куугунтук. Кыргыздын урпактарына болгон куугунтук. Бийлик мынчалык элдирген эмес, мынчалык себирген эмес. Эки жүздүүлүк болсо эки партия менен барбайбы. Эмне үчүн 3 6 партия менен баратат? Бул абийирсиздик. Акчага иштеген кыргыздар абийирге качан иштейбиз? Намыска качан иштейбиз? Биз ардайым биз аракчыларды шайлайбыз. Канча болсо да каракчыларды шайлайбыз. Качан биз жаштарды шайлайбыз? Качан биз картбаштардан арылабыз? Ууруларды, бандиттерди, банкирлерди, базаркомдорду качан биз кутулабыз? Ушинтип жүрө берсек дагы кутулабыз. Ошол шүмшүктөр дагы келип 5 жылга бергиле бийлигерди. Биз иштеп беребиз десе барып атпайбы? Намысты. Анан 2000 сомго добушун сатып коюп, аялын кыскандырган эркектер аман эле болгула. Паспортун берип коюп, тамеки тарткандар аман эле болгула. Намысты берип коюп, нары бери басып жүрөбүз, чөнтөккө колду салып, келечекти бербедикпи? Элинин тилин чаңгандар мына эгемендикти чанышты. Мен ушугарданам. Анан бүгүн айтып атты ошол биздин кесиптеш депутат. Мен аны башкача айткан, булар башкача түшүнүп отур дейт. Биз баш менен түшүндүк. Мен 2-3 сыйра которуп көрдүм аны. 30 жылда эгемендиктен эчтеке тапкан жокпуз. Кайра баш тартышыбыз керек, кайта үйгө кайтышыбыз керек дейт. Кайтсаң кайта бер. Паспорттуң тапшырда чыгып кет. Андайлар биздин арабызда болбош керек. Элин саткандар эжели жыргаган эмес. Ана кантип ошондой партия, ошол кантип бийликке келет? Бул жөн айтылган сөз эмес, туугандар. Саясаттын өзүнүн орду бар, саякаттын өзүнүн бар. Эртең Орусияга расмий сапар менен баратат президентибиз. Ошонун алдында ушул сөз айтылып атат. Бар бекен? Бир нерсе, байланыш бар бекен? Бар да. Эмне үчүн биз эгемендиктен таанышыбыз керек? Ошолар эне тилинде саткан, эне тилинде сүйлөгөн чулдурлар сүйлөп атат ушинтип. Надо возвращаться деп. Надо одуматься дейт. Уй, мөрөйт уйдун тилинде, кой марайт койдун тилинде, уй менен койго жетпейдик, улуттун тилин билүүдө дейт. Уй менен койдо калып калбадыкпы? Асыл мурас атамекен. Намысыз, козунун басына барып калбадык, койго да жетпей калбадык. Кой болуп калбадыкпы, биз койго жетпей калбадыкпы, коз болуп калбадыкпы? Урматтуу туугандар,
Биздин бир эле уран. Бул добушуңду сатпа, ата мекениңди сакта. Болду, башканын кереги жок. Же силер жаштарды шайлагыла, же жанарды шайлагыла, же аларды шайлагыла. Же жаштарды, же картбаштарды. Же жайлагыла, же шайлагыла. Башка тандоо жок. Башка жок тандоо. Силер 3 жол ерди көргөстүңөр. Уранды жаптырдыңар. Солтау сарын сактап калдыңар. Ат башын сактап калдыңар. Кытайлыктар киришпей. Эми намысты сактап калгыла. Кыргызды сактап калгыла, нарындыктар. Намысты сактап калгыла. Эч качан оорубагыла. Карапты боо каптабасын. Каракчылар да каптабасын. Паспортун берип койгондор, чайын ичип койгондор, кол алышып койгондор, куда сөөктөргө ант берип койгондор, баарына каршы дегендер кайткыла. Байкуштарга жакшы кылгыла, байларга каршы кылгыла. Эсендик тилейм, аман болушуңарды тилейм. Эртеңки шайлоодо Ата Мекен партиясы жеңет деп ишенем. Бар болуңуздар.